Мына Лөллү махалла тарап ушул жакта. Анан могул жерге таң калып атам. Ушунун үстүнө курулуш кылып жасап коюштур. Деги эле бул жака дагы снос таасирин тийгизе алабы же бул жака тиешеси жокпу? Айтор түшүнбөдүм. Бул мына Лөллү махалла деген ушул жак. Мекенибиз гүлдөгөнүксө Кыргызстан алдыңкы мамлекеттердин катарына кошулат. Ал үчүн биз дагы жум карап турбастан, жакшы жаатта жумуштарга бир күбө болуп эле турбастан кол кабыш кылганыбыз жакшы. Снос деген тема кимдир бирөө үчүн жакпашы мүмкүн, а кимдир бирөөлөргө бул жакшы эле көрүнүш. Анткени шаарыбыздын тазалыгы, көрктүүлүгү жана ошондой эле жол тыгындарын азайтуу максатына жасалып жаткан жумуштар десек болот. Бүгүн күнгө карай дүйшөмбү 14 апрель. Ордол Ош шаарынын Касымбек көчөсүндө турабыз. Теле каналы бүгүн сиздерге дал ушул Касымбек көчөсүндөгү снос боюнча жумуштарды айтып берет. Андыктан биздин каналга катталыңыздар, лайк, комментарий. Биз турган жер мына Ак Буранын үстүндө турабыз. Жанында тагыраак. Бул түз бараттагы достук менен биргеликте Өзбекстан Республикасына өткөдөт бул суубуз. Ал эми дал ушул Лөллү махалла тараптан сиздерге жасалып жаткан жумуштарды айтып берейин. Алгач эле мурун мынол жерлерде атайын курулуш тармагына керектелчү буюм тайымдар, строй материалдарын бүт бардыгы ушул жерде сатылчу. Мынау столба болсо, электр мамчасынын түркүгү болсо, ушунун эле жанында мына. Мынау сызык менен топурак төшөлүп турат го. Ушун менен тегиз болчу. Тротуар деген маселе жок болчу. Азыр болсо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 кадам снос болуп ичке карай кириптир. Мына. Эми бул жерге дарактар орнотулган, мондай дарактар. Анан могул жакка тротуарлар коюлса, тетигинтип унаалар өтүп бара жатканда кошулуп, ары чуркап, бери чуркап, мындай жол коопсуздугуна дагы бир зыян келтирүүчү нерселерди жасабай калабыз деген үмүттөбүз. Анткени могул жактар ылай болгон үчүн могу жол четиндеги асфальт менен кошо басабыз деп тигинтип мынтип жүрчүбүз да бурун. Бул жактарда эле ошондой. Снос деп жазылгандан кийин, билдирүү берилгенден кийин эле жылышкан. Жана ошондой эле Ош шаардык мэриясы дагы кээ бир жерлерди өздөрү бузуп жылдырганга аракет кылышкан. Ошону менен катар могул жерлер кеңейип калган жолдун бойлору. Ордол Ош шаарында жашаган тургундары, Ош шаарынын тургундары, меймандары бул жерди жакшы билет. Лөллү махалла деп билишет. Лөллү махалла депчи. Ошол жерде турабыз азыр. Могул жерде пробка деген аябай көп болчу. Анткени унаалар келип могул жерден бир соода кылам деп, строй материалдарды алам деп, курулуш материалдарын, бир нерселерди алып отуруп атайын токтоп калышуу да көпчүлүк учурдачы. Анан
жол тыгындары пайда болгон учурлар көп кездешет болчу. Мынтип снос дегендин пайдасы ушул. Могул жактарга сейин жылган. Ойлой. Кыз кишилер экен, бирок пешеход деген жол өтмөк жогоруда барып турган болчу. Өзүңүздөр билгендер. Бирок булар каалаган жерден эле өтө берет экен. Азыр мен жол өтмөктү да көргөзөм сиздергечи. Эмне жол өтмөк жокпу деген суроо жаралышы мүмкүн. Тетиги чуркаган кыздарды көргөңүздөр мененчи. Бар, болгону бул. Ал жерден өтпөй эле ара жерден өтө берген үчүн ушундай нерселер көп кезиги. Атайын бактарактар орнотулган бул жактаргачы. Таштандылар, ташталып кетти бирок. Андан алдырыш керек. Анан бул жерге буюрса тротуар орнотулса, анан кенен кесир дагы басканга шарт болот деп түшүнөбүз. Бул жерде арка окшогон канал бар экен, кичинекей. Аябаган пластанып кетти бул жак. Таштандыларды көп таштап жүрүптүр. Лөлү махалла тарап ушул жакта. Анан могул жерге таң калып атам. Ушунун үстүнө курулуш кылып жасап коюштур. Деги эле бул жака дагы снос таасирин тийгизе алабы же бул жака тиешеси жокпу? Айтор түшүнбөдүм. Бул мына Лөлү махалла деген ушул жак. Биз азыр ошол жактабыз. Албетте Кыргызстан көп улуттуу өлкө болгон үчүн Кыргызстанда негизинен 80ден ашык улут жашайт деп айтылат. Географиялык абалда атайын окутулгандачы. Ошолордун бири дагы бир ушулар Лөлү улуту деп айтылат. Мондай тиникелер менен курчалган могул жактарчы. Мен оюмча атайын ушундай бир кошумча нерселер салынып атканы туру окшойт. Баамдап көрөлү. Бул жака да бир кичинекей көчө кирип кетет экен. Таң калыштуу кыскачычы. Мен жолду, центральный жолду Касымбек көчөсүн тартып берейинчи. Жер жол чырак, жол өтмөк. İştebi? İştebi айтабы. Эмне үчүн? Сиздер кеңирлеп өтүп, нары бери өтө аласыздарбы? Арка өзгө? Кандай дейсиз? Аха. Сиз азыр жумуштан келе жатасызбы? Кечегиде сиздерге да снос келдиби? Жолдун четиндеги, а? Ал эми сиздердин айлык кыштактарыңыздардын иштеринечи? Ал жактарга снос болбоду? Ал жак жашалат экен, жашалбайт экен? Айтылбадыбы? Сиздердин ошол жашоочуларыңыздар дал ушул сносту туура эле кабыл алыштыбы? Жол четиндегилерди. Туура максатта эле кабыл алыштыбы?
мынакей туура максатта кабыл алган ушундай циклоп. Рахмат, ыраазчылык айтабыз, кыскача жолдун эки чети снос болгон, мына тараптагы, тетиги тараптагы. Эми ичкерисине тетиги жактарын айта албайм, бир нерсе деш кыйын. Ал эми бул жактарды туура түшүнүү менен кабыл алган. Анткени бул центральный чоң жолда аракадагы өтүшөт, бул жакка дагы өтүшөт. Анан бул жакта автобекет бар. Жол кыймылы аябагандай көп бул жердечи. Ошондуктан бул жерде мүмкүн үстүнөн өтүүчү өтмөкпү же болбосо жердин түбүнөн өтө турган өтмөк куруп койсо дагы жакшы болмок, кандай дейсиздер? Касымбек көчөсүндөгү Лөлүү махалланын жанындагы аялдаманын азыркы учурдагы абалы. Бул жакта да снос иштери аткарылган. Май куюучу автоунааларга куюучу жайды дагы снос кылып, артка көздөй канча метр жылдырды экенин азыр биз көрө алабыз. Жакында бара жаткан үчүн жолдорго көлчүк аягына көп экен. Тетиги тараптарды аягына кооздоп койду, жакшы болот. Мынакей снос иштери аябагандай кызуу жүргөндүктөн жолго жакын болгон май куюучу автозаправочный станция бар болчу. Мурунку орду бул жерде экен, көрчүлөр. Ушул жерде экен. Көрдүңүздөрбү? Жолго жакын экен. Азыр болсо атайын Ош шаардык мэриясы тарабынан жолдон сырткары дагы да болсо жылуусун талап кылып жылдырыптыр. Жакшы көрүнүш, Башка Ош шаарынын аймактарындагы ички жерлердеги автозаправочный станцияларды Кудай сактасын дейли. Дал ошолорду дагы шаардын сыртына чыгарса жакшы болмок. Мына станция, автозаправочный станция, май куюучу станция. Шаардын четинде жайгашканы биз үчүн жакшы. Эмнеге дегенде, дал ушундай жарылуучу заттар айыл шаарлардан, кыштактардан алсыраак жерде жайгашканы жакшы болот. Жамандыктын бети ары кылсын, бирок снос болуп аз да болсо артыраак жылганы жакшы болуп тур. Ушул жердин жетекчиси туура түшүнүп жылып бергенине ыраазычылык айтабыз. Биз алда карай уланталы. Assalamu alaykum. Жакшытарбы? Жайчылык, Кудайга шүгүр, өзүңүз. Эмне кызмат бизде? Сапровка сизденби? Өзүңүз жетекчи. Тартып жатканыбыздын себеби бул жакта 7 миллион Кыргызстандык болсо 7 миллиондон ашуун. Бүт бардыгы көрүп жатат. Анан
Орда Ош шаарында снос болуп жатпайбы? Мындан сырткары Кыргызстандын бүт бардык жеринде болуп атат. Анан ошону туура түшүнүү менен жылып берип жатышабы? Шаардык мэриясы атайын иш жүргүзүп атат снос боюнча. Жолду кеңейтүү боюнча. Анан ошол нерселер аткарылып жатабы же жол калып кетти деген суроо жаралып, биз бүгүнкү чыгарылышта ошого тартып атабыз. Сиз ушул жердин жетекчиси турбайсызбы? Эмне деген аты кандай эле? Отор деген, Отор деген автозаправочный станция экен, май куючу. Байкебиз мурункусу орду ушул жерде беле? Канча метр жылдыңыз? Канча кадам? 9 метрби? 9 кадам жылыптыр, көрүүчүлөр. Шаардык мэриясы келип эскертүү берди. Снос артыраак жыл деди. Туура түшүнүү менен эле кабыл алдыңыз. Бир жагы өзүңүз туура түшүнүп, мындай ыктыярыңыз менен эле жылдыңызбы деген ойдо. Мындай коркутуу жок. Ошого мындай өзүңүздүн оюңузду билдирип койсоңуз. Болду ошого биз эле жылдык. Элдер бизди мэрия келди. Бул жерден бизге мурда красный сызыктан бул жака 16 метр деп мындан бир 15-20 жыл башта уруксат алганбыз. Азыр эми 24 метр деп 24кө аркага жылдык. Ошондо красныйдан азыркы жерге чейин 24 метр бар да. Ортоңку сызыктан, Ортоңку сызыктан 24 калтырып. Анан жылдык азыр бул жерге тротуар, анан зеленый зона болот экен. Ошонун размери менен азыр бизде мына 10 метр аркага кайттык да. 10 метр аркага жылдык. Элдин баары эле жылышты. Ошол катары эле бизде жылдык. Эми мына жакта бизде зеленый зона кылабыз. Анан байке, могул өзүңүздүн аймагыңызды сиз өзүңүз кыласызбы же шаардык мэрия кылабы? Мен өзүм кылып кое берем, эми аларга күтүп отурбайм да мен. Барекелде, сон. Ардактуу кыргызстандыктар, көпчүлүгүбүз, кээ бирлерибиз снос дегенди түшүнүп жатабыз. Кээ бирлерибиз каршы чыгып жатабыз. Мындай тигиндей, мына бузуп койсо жакшыбы деп. Мынау байкебиздикинде эле келип алгыла деген экен, өзү туура түшүнүп эле жылыптыр. Эми кимдерге кандай билбедим, мен аябагандай сүйүндүм бир жагынан. Азыр мага дагы келип туура эле түшүндүм. Өз ыктыярым менен ушул жерден жылып берип жаткан учурум. 9 кадам жылдым. Тагыраагы 24 метр дедиңиз, 24 метр. Жол линиясынан ушул жакка чыгыптыр. Сону. Анан бул жак тротуар жасалат экен. Андан кийин болсо жашылдандыруу. Мына жерге келет экен, анан тротуар болот экен. Анан өзүнүн аймагын байкебиз айтат, өзүм деле жасап кое берем дейт. Биз зеленый зона кылып турган болдук эртеге. Эми аларды күтпөйбүз. Жерге зеленый зона берди, мына жерде мына 20 метрге биягы 4 метр зеленый зона. Сон. Ага коопсуздуктарды карап анан улантып саласыздар да мында да. Ошондой коопсуздук каралып атат. Ал жака пожарный неме коюлду азыр. Моден бир 5 тонналык. Мурда газ бочкабыз биякта эле, аны бияка жиберишти. Баардык немеси менен формасы менен коюлган. Сон, керемет. Ийгилик каалайбыз ишкердигиңизге. Туура түшүнүү менен кабыл алсаңыз эле болду. Рахмат. Ассалам алейкум. Абзал. Ушинтип туура түшүнгөн байкелерибиз көп болсун дейбиз. Ооба. Кээ бириңиздер айтышыңыздар мүмкүн. Мына эми ишкер экен да, тигиндей экен да деп. Ишкер менен жөнөкөй жашоочунун жашоосу деле бирдей да. Эми кичине акчаны көбүрөөк табыш мүмкүн, же азыраак табыш мүмкүн, башка болушу мүмкүн. Бирок ошентсе дагы монтип туура түшүнүү менен жылып берип жаткандыгы бизди кубандырат. Тетиге Манасатанын айкели. Түз кете турган болсок, КБК тарапка барабыз, Кичи району. КБК Кичи району. Ал эми сол тарапка кете турган болсок, аэропорт. Тротуарга жол бар. Андан кийин болсо жашылдандыруу зона. Дегенде мындай. Көрдүңүздөр, Жолдун четинде электр момчалары бар. Түнкүсүн жарыктандыруу жанат. Кыргызстаныбыз өнүксүндөйбүз. Бүгүн мен сиздерге Касымбеков көчөсүн көргөзүп бердим. Дагы да болсо биздин каналга кем күч берип туруңуздар. Ордо Ош шаарын мындан сырткары жети болсун аймактарын, жакшы жактарын чагылдырып тартып бергенге аракет кылабыз. Биздин каналды колдоп туруңуздар. Анан дагы кайсыл көчөлөрдү тарталы, кайсыл аймактарды комментарийге жаза кетиңиздер.
Qirg'izistonimiz guldab önüg o'ssin. Alga Qirg'iziston.